Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы башкармалыктын башчысы Сергеев Темиркул Султанбекович областтын аймагында биздин негизги функционалдык милдет ушу өсүмдүктөрдү илдеттерден, зыянкечтерден жана зыяндуу организм, карантиндик организмдерден коргоо жана карантиндик зыяндуу организмдердин таркап кетишине бөгөт коюу, дыйкандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү, өндүрүлгөн өнүм, айыл чарба өнүмдөрүн тоскоолдуксуз сатуу багытында алдын ала профилактикалык чараларды көрүү боюнча иш чара уюштурулуп жатат. Бул иш чара негизинен жыл башында ар бир айыл аймактардын башчылары менен макулдашып белгиленген. Бүгүн негизги ошол багбанчылык боюнча болот. Багбанчылыкта бүгүнкү бияка чакырылгандар болсо, ошол биздин адистер, түптөгү биолаборатория, анан койка долбоорунун алкагында агроном кызматкерлер, ошол эле учурда Тосор органик кооперативдин жетекчилери өзүлөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча дагы айтып беришет да. Негизинен бул жерде ошол багбанчылык менен алектенген дыйкандардын өкүлдөрү катышат. Айыл аймактарда жер адистери катышат. Ушул Барскон айыл аймагына, айыл өкмөтүнө караштуу Карабак алма багында өтүп жатат иш чара.